Макшогон карыялардын тилин чайнатып, приватизация деп орагылбай эле, башынан эле таламай, тономой деп эле койсок болмок экен. 13 жылдан бери жүрүп аткан жанагы приватизациялардын результаты акыры келип таламай экенин билгенден кийин эмне эле наргы шактатып, берги шактатып элдин башына айлантып атасыңар. Эки тизгин бир жылбырдын баары колдо турган кишинин эмнени өзгөртүп алат, эмнени жакшыртып алат, эмнени сызготура ала тургандыгын Крис Лавлейчилик билбесеңер депутат болуп эмне кыласыңар? Кыргызда макал бар. Жардыны коногу бийлейт, жаманды бойдогу бийлейт. Жалжакени жакыны бийлейт, калжакенин катыны бийлейт деген. Мен Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Оронбек Садырбаев бүгүндөн баштап өзүмө берилген бардык кол тийбестиктерден, анын ичинде депутаттык иммунитетимде де баш тартамын деп расмий түрдө жарыя кыламын. Мына менин арызым. Ынаксың кулагыңды кескендерге, ычкырың зайыбыңдын чечкендерге, эт тартып, мал энчилеп конуш бердиң, энеңди май куйрукка тепкендерге, кыз бердиң, кымыз бердиң, конуш бердиң, кыргыздын туусун жыгып кеткендерге. Бечара кыргыздар, аман эле болгулачы. А биздин мамлекет, атсаңар мени атып алгылачы, жамансыңар. Президент, кам менен баштадым жумушуңду. Өкмөт, бездейстеткен жамансыңар силер. Айтбаев отставкага кетсин. Министерство внутренних дел полным составом отставкага кетсин. Сотко бергиле мени, бышырып жегиле мени. Но нельзя же так делать, а? Кайран гана эл, кайран гана мамлекет. Уалың неокоммунисттер менен лже-демократтарга жетсин дегенден башка бүгүн менде айта турган сөз калган жок. Бул жерде көз көрүнө ар нерсенин башын бир айтып, кайран гана мурдуңа бокс күйкөлгөн кыргыздар дагы тарткылыгың алды экен. Белиңди бекем байлап туруп чыдагын. Өзүңдүн зөөкүр уулдарыңа, өзүңдүн зөөкүл кыздарыңа. Рахмат. Чогулсак өңчөй кыргыз өтө шокпуз. Көкүрөк көктү тиреп көңүл токпуз. Көптүрүп оозубузду сүйлөй келсек, көп элди байкелеткен көк жал топпуз. Көйдөнү түктүүлөргө туш келгенде, көбүбүз үйдө баатыр жоодо жокпуз. Канчага азылууга жем болосуң, качан сен айбаттууга тең болосуң. Кайраты кас душманын жалтандырган, каадалуу качан кыргыз эл болосуң. Калкым деп кан жүткүргөн балдарыңа, кашайгыр качан арка бел болосуң.